Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте түнкүсүн жарандарга уйку бербеген айдоочуларга айып салынды. Бишкек шаарында түнкүсүн жарандарга уйку бербеген айдоочуларга айып салынды. Бул тууралуу жол кыймылын камсыздоо кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмү шаар ичинде жарандарыбызга түнкүсүн уйку бербей, оорулуу жарандардын, кары-картаң апалардын тынчын алып, унааларына катуу үн чыгаруучу каражаттарды орноштуруп алган 5 айдоочуну кармашты. Аларга укук бузуу кодексинин 194-беренесине ылайык мыйзамсыз жабдылган же транспорт каражатынын конструкциясында каралбаган кошумча жабдууларды орнотуп алгандары үчүн ар бирине 5,5 миң сомдон айып пул салынды. Унааларын айып короо жайына токтотушту. Мындан ары да коомчулуктун тынчын алган айдоочуларга мыйзамдын чегинде катуу чаралар көрүлөт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Исхак Разаковдун жолун улоочулар арбын президент мамлекеттик кызматкерлерди куттуктады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23-июнда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчынын куттуктоосунда төмөнкүдөй айтылат: урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бул өзгөчө мамилени, абийир алдындагы жоопкерчиликти жана кесипкөйлүүлүктү талап кылган кызмат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда бул кесиптин маани-маңызын түшүнө билген, моюндарында кандай жоопкерчилик бар экенин сезе билген жарандар иштеп жатат деп ишенимдүү айта алам. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коомда таза болот деген таама айтылган сөздөрү менен таанымал элибиздин чыган уулу Исхак Разаковдун жолун улоочулар араңыздарда арбын. Чындыктан, калыстыктан тайбаган тазалыгы, саясий көрөгөчтүгү, принципиалдуулугу менен эл кадырына арзыган, калк кызыкчылыгын пенделик ынсаптан жогоргой алган уул кыздарыбыз бар деп бекем ишенемин. Кадыр маселеси бардык доордо олуттуу маселелерден болуп келген. Кадрлар бардыгын чечет. Начар мыйзамдар болсо да мыкты мамлекеттик кызматкер менен өлкөнү башкарса болот. Бирок мамлекеттик кызматкерлер начар болсо, эң мыкты мыйзамдар да жардам бербейт деген таамай сөздөр тарых барактарында бекеринен калбаган чыгар. Азыр биз жаңылануу заманында жашап жатабыз. Жаңы мезгил жаңыча иштөө боюнча жаңы талаптарды коюп келет. Дүйнөлүк тобокелдиктерге жана чакырыктарга туруштук бере турган кадрдык дараметибизди арттыруу учурдун талабы. Биз дагы дүйнөлүк агымдан артта калбай башкаруунун жаңы ыкмаларын колдонууга басым жасашыбыз зарыл. Ушул тапта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун туруктуу системасы түзүлдү. Себеби бүгүнкү күндө биз заманга жараша кадрларыбызды өстүрүшүбүз кажет. Кызматка кесипкөй адистерди, келечектүү жаштарды тартуу мамлекеттик кызматчылардын адеп аклагын жакшыртуу жана мамлекеттик башкаруудагы коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартуу иштеринин жүрүп жатканын коомчулук көрүп турат. Биз муну менен чектелип токтошубуз керек. Бул аракеттер биздин ишибиздин башталышы гана. Мындан арыда кадр өстүрүү жана кадр даярдоо иштери тынымсыз уланат. Урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, бир максатта жаңы форматтагы мамлекеттик коомдук системаны куруу, коррупциялык көрүнүштөрдөн арылуу, коомдук аң сезимди калыптандыруу, улуттук идеологияны камсыз кылуу менен элибиздин ишенимине ээ болууга умтулалы. Сиздердин ата мекен алдындагы жоопкерчиликтүү ишиңиздерди аткаруудагы ой максаттарыңыздар орундалсын. Кесипкөйлүүлүгүңүздөр артып, журт алдында жүзүңүздөр жарык болсун. Талбаган эмгегиңиздер баар таап, эл уулу атанышыңыздарга тилектешмин. Ден соолукта болуңуздар. Өлкөбүздү жоопкерчилиги жогорку мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери алдыга сүрөсүн деген президент Жапаров.
КГК президенти Алмазбек Барыктабасов FL Smith компаниясынын вице-президенти Алексей Кутилин менен жолукту. Comter Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барыктабасов FL Smith компаниясынын борбордук жана Түндүк Африка боюнча вице-президенти Алексей Кутилин менен кызматташуу маселени талкуулашты. Алмазбек Барыктабасов FL Smith компаниясынын тоген тармагы үчүн заманбап жабдууларды жеткирүү, өндүрүштүн көрсөткүчтөрүн жакшыртуу үчүн акыркы технологиялык чечимдерди ишке ашыруу сыяктуу багыттардагы сунуштарын кылдат карап чыгаарын айтты. Өз кезегинде Алексей Кутилин FL Smith менен Comter Gold Company'нин буга чейинки кызматташтыгы жемиштүү болгондугун, мындан арадагы компаниялар ортосундагы мамилени жаңы деңгээлге чыгарууга кызыктар экендигин белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар өз ара кызыкчылык туудурган бир катар тармактар боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашты. Жолугушуу Minex Central Asia 2024 Тоген геологиялык форумунун алкагында өттү. Маалымат үчүн FL Smith башкы кеңсеси Копенгагенде, Даниянын Королдугунда жайгашкан трансулуттук компания. 1882 жылы 2-январда негизделген бул компания Тоген өнөр жайы үчүн түрдүү технологияларды жеткирген жана технологиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн баардык түрүн аткарган экологиялык таза өндүрүш басым жасаган өз тармагынын лидери. Балдар аянтчасы сатылбасын. Арча Бешиктин жаштары Жапаров менен Ташиевке кайрылды. Бишкектеги Арча Бешик конушунун тургундары президент Садыр Жапаровтан жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевтен алардын конушундагы 2 балдар аянтчасын сактап калууга жардам берүүсүн суранышууда. Тургундардын атынан Арча Бешик ынтымагы коомдук бирикмеси видео кайрылуу жасап, конушта ансыз да балдар ойной турган аянтчалар аз экенин, алардын жеке колго сатылып кетишине каршы экенин билдиришүүдө. Арча Бешиктеги балдар аянтчалары турган жерлерге улам-улам документтер жасалып, жеке колдорго кетип жатат. Алардын бирөө Шералиев көчөсү 303 тарегинде жайгашкан. Учурда бул балдар аянтчасынын жери сатыкка чыгарылыптыр, жардамасы интернетте жүрөт. Биз балдар аянтчасынын сатылганына каршыбыз. Ошондой эле Дабан жана Арча Бешик көчөлөрүнүн кесишинде номер 97 мектептин аркасында балдар аянтчасы бар. Ошол жердин 15 сотукун 3/1 бөлүгүнө кызыл китеби берилип, сатылып кеткен. Калган жерге жашыл китеп чыгарылган. Ал мурдатан балдар аянтчасы болуп келген. Сиздерден суранычыбыз, Арча Бешиктин жаштарынын үнүн угуп, көзөмөлгө алып, бул маселени чечип бериңиздер, дейт алар кайрылуусунда. Арча Бешик ынтымагы коомдук бирикмеси билдиргенде 2022 жылы Шералиев көчөсү 303 тарегинде жайгашкан балдар аянтчасына мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен турган көчмө комиссия келип, ал жерде кызыл чекте турарын, кызыл китеп берилбей турганын айтып кеткен. Бирок арадан 2 жыл өтпөй эле соц тармактардагы жарнамалардан аталган жердин 4 сотукы кызыл китеби менен сатыкка чыгарыларын көрүп калышкан. Мындан улам алар аянтчалардын жерлерине чыгарылып берилген кызыл китепти жокко чыгарууну, ошондой эле мурда убадалангандай ал жерге балдар аянтчасын жана футбол аянтчаларын куруп берүүнү суранууда. Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимити фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери Остреледен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 839708 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Түптүн айрым айылдарын сел каптады. Түп районунда сел жүрдү деп билдирет Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы. Алдын ала маалымат боюнча 22 июнь күнү саат 15:40 чамасында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Ысык көл облусунун Түп району Токтоян айылында Кокту колоттордон түшкөн сел суулар арыктан ашып, 11 үйдүн короосун суу каптаган. Жерин Өзгөчө Кырдаал министрлигинин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынан жана Түп райондук Өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ райондук жарандык коргонуу кызматтары тартылган. Суу өтүүчү арыктарды кеңейтүүгө 2 экскаватор,
bir жүктөгүч тартылып 200 метр аралыгы тазаланды. Ал эми сел суулардын кесепеттерин жоюуга 100дөн ашык адам тартылып, сел суулары кирген 3 үйдүн жертөлөөсү толугу менен тазаланып бүткөрүлдү. Жергиликтүү тургундардын айтымында түптүн тасма, көчү жана башка айылдары дагы сел жүргөн. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык-суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гельди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Түркияда өрт ондон көп адамдын өмүрүн алды. Түркиянын түштүк чыгышындагы Дыйкан Чарба талааларында тутанган өрттүн кеминде 11 киши каза таап, 70тен көбү жаракат алды. Бул тууралуу 21-июнда өлкөнүн саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа билдирди. Анын айтуусуна караганда 10 кишинин абалы оор, аларга жергиликтүү ооруканаларда жардам көрсөтүлүп жатат. Өрт Диярбакыр провинциясынын талааларында 20-майда тутанып, катуу шамалдан улам тез жайылып, коңшу Мардин аймагына чейин жеткен. Ички иштер министри Али Эрлияка 21-июнга караган түнү тилсиз жоон жайылышы чектелгенин, өчүрүү иштери уланып жатканын билдирди. Өрттүн тутанышына эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Таланталы Бакчиев Манас академиясынын президенти кызматынан бошотулду. Бакчиев Таланталы Алимбекович Манас улуттук академиясы мамлекеттик мекемесинин президенти кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттөн 22-июнда билдиришти. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ал Манас улуттук академиясына 2021-жылдан бери жетектеп келген. Бишкекте 3,5 балга жеткен жер титиреди. Бишкекте 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту кабарлады. Маалыматка караганда, жер титирөөнүн очогу Бишкек шаарынан түштүк чыгышта карай 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөө саат 21:10 болуп, Бишкекте 3,5 балл, Кан шаарында 3 баллга сезилген деп айтылат маалыматта. Башкы сейсмолог Канат Абдрахматов бардыгы жайында экенин жазды. Анын айтымында, бул кадимки нормага ылайык сейсмикалык аба ырайы болуп саналат. Жапаров улуттук инвестициялык фонд тууралуу дүйнөлүк тажрыйбаларды колдонобуз. Кыргызстандагы мамлекеттик компаниялардын чыныгы потенциалы дагы деле ачыла элек. Мындай пикирин президент Жапаров Кабар маалымат агенттигиндеги маегинде айтты. Жапаровга жакында түзүлгөн улуттук инвестициялык фонд тууралуу суроо берилген. Президенттин айтымында, фонддун максаты дүйнөлүк практикадагы тажрыйбаларды колдонуп, мамлекеттик ишканалардын натыйжалуулугун арттыруу, кирешесин көбөйтүү, алардын наркынын өсүшүн камсыз кылуу, толук потенциалын ачуу, ички жана сырткы булактардан инвестицияларды тартуу болуп саналат. Мамлекеттик компаниялар Кыргызстандын суверендүү капиталынын олуттуу бөлүгүн түзөт. Ошол эле учурда бул компаниялардын чыныгы потенциалы дагы деле ачыла элек, баалана элек. Анткени толугу менен мамлекеттин менчигинде турган компаниялардын рыноктук баасы аныкталган эмес, деген Жапаров. Ал айрым мамлекеттик ишканалардын 20%дан 100%га чейинки мамлекеттик үлүшү аталган фондко өткөрүп берилерин белгилеген. Улуттук инвестициялык фонддун 100% ээси мамлекет болуп эсептелет. Өлкө бул компанияларды башкарууну жоготпойт. Фондду түзүп, дүйнөнүн атактуу биржаларына акцияларды чыгаралы. Башка эл аралык чоң компаниялар менен тең ата таймашалы деп турабыз. Кыргызстанды ушул тараптан дагы дүйнөгө, эл аралык инвесторлорго тааныталы деген оюбуз бар, деди Жапаров. Президент башка мамлекеттердин тажрыйбасын тизмектеп, фонд ошолордун мисалында иштей турганын кошумчалаган. Кыргызстан 4 ай ичинде 22 тоннадан ашык күмүш экспорттады. Ушул жылдын январ айынан апрелдин соңуна чейин Кыргызстан сыртка 22 тонна 320 кг күмүш сатты. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, анын жалпы баасы дерлик 17,6 миллион долларды түзгөн. Кардар өлкөлөр: Индия 21 тонна 733 кг, мунун баары апрелде сатылган. Гонконг Кытайдын Атайын административдик районуна 587 кг. Кыргызстан өткөн жылдын январ-апрель айларында сыртка 312 кг күмүш саткан. Тактап айтканда, сатуунун көлөмү өткөн жылдагы тиешелүү мезгилге салыштырганда 70 эсеге көп болду. Статистика комитетинин көрсөткүчтөрүнө ылайык, бул 2018 жылдан берки рекордтук көлөм болду.